Вот Мухаммад Джафар. Как зовут? Правин. Правин, еще как? Асок. Асок. Негизи азык түлүктөр кымбаттаса дагы 1000 сомдон 2000 сомго чейин бир үй бүлөгө түзүгө эле бир азык түлүк келет экен, 5-10 күнгө жеткидей. Ал эми акыркы учурда каражаттар азыраак келип жаткандыгына байланыштуу бир үй бүлөгө азык түлүктөрдү 500 сом, 600 сом тегерегинде кылып жатабыз да. Бунусунда дагы өткөндөгүдөй эле эмелери. Баалары почти ошондой эле. Бизге келген ар кандай азык түлүк, кийим-кече, акчалай келген жардамдарды биз көбүнчө жолдошу жок, жолдошу каза болгон, же жолдошу ажырашып таштап кеткен, жолдошу же оорукчан, муктаж, балалуу эже карындаштарга берген аракет кылабыз. Бул эжебиз болсо ошол дини үчүн атайын үй бүлөсү менен башка өлкөдөн Кыргызстанга көчүп келип азыркы күндө ошо Жалал Абадта жашашат экен. Материалдык абалы өтө эле жакшы эмес экен. Бул келин ооруп калгандыгына байланыштуу жумушуна чыга албай, пәтеринин пулун төлөй албай, убактылуу материалдык тартышчылыкка душар болуптур. Сүрөткө түшүүнү каалабады. Негизи өзүбүз деле үй бүлөлөрдө сүрөткө тарта бергечти жактырбайбыз. Бирок элге отчет болсун, элдер көрсүн, билсин деп видео кылабыз. Ошо видеолордун себебинен жардамдар азбы көппү келип жатат. Да, 2 пакета на 2 семьи давайте. Бул келиндер да ошо жолдоштору жок, балалуу, муктаж үй бүлөлөрдүн катарына кирет. Булар да ошо туруктуу жашаган жерлери жок, жакшы эмес ушу батирлерде жашашат. Негизи булар жашаган аймакта муктаж үй бүлөлөр жүздөп саналат. Эмне үчүн адам намаз окуш керек? Аллах Таала ар бирибизге милдет кылган намаз окууну. Намаз окуу бул Аллах Тааланын алдындагы биздин парзыбыз, милдетибиз. Бул келиндин жолдошу көптөн бери майып болуп төшөктө жатат, өздөрүнүн үйү жок, бирөөлөрдүн үйүндө жашашат. Бул келиндин болсо жолдошу 9 жыл мурун каза болгон, 4 баласы бар, өзүнүн үйү жок. Ар кимдикинде ар жерде жашап келет. Ошондой эле өзүнүн балдарындагы кийим-кече, тамак-аш, продукты, көмүрдөн дагы кыйналып келет. Үй жок жүргөнүнөн ушунчалык кыйналыптыр, ушунчалык чыдабай кетиптир. Ошол элге дагы кайрылуу жасады. Андан башка эчтегенин кереги жок эле. Şu baldarım çok degene ne mal kalsın da büyüdü ol kalsın da ошо kvartira көчүп турам менчи. Үй жок, кыйын балдар менен. Кеңирчилик мындай билинбейт эле да. Темселеп бирөөсүн ары бар дейт, бери отур дейт, чыгып кет дейт, өтө кыйын. Ошон үчүн үйдөн жок дегенде кабарлап неме кылып койсоңор, жардам берсеңер жакшы болот эле мага. Бирөөлөр катуу сүйлөп коет, Болду, сабыр кылыңыз. Хозяйындар мындай неме эмес, нежный эмес. Хозяйындар да ар кандай кээде копол сүйлөп коет. Кээде мындай грубый неме кылат. Мен сени неге келип жаша деп атам, карап жашасын деп неме кылдым, отургузуп койдум дейт. Болбосо мен катуу сүйлөйт, милдет кылат, ошо милдет кылат. Милдет кылат, капа кылат экен, кысасы. Сиз кыскасы мындай карлашып жардам бере турган туугандарыңыз да жок экен, Эч кимим жок, өзүм жалгызмын. Болду, кызат болбоңуз, буюрса Алла жардам берет сөзсүз, сабыр кылыңыз. Өзүм да ата-энем өлүп кеткен, жок эч кимисичи. Канча жашыңызда өтүп кеткен? Ата-энем 15 жашында кеткен. 15 жашыңызда? Болду. Атам болсо он почти 25-имде кетти. Болду. Биз неме кылабыз? Эл журтка жарыя кылабыз, балким. Неме кылып койсоңор разы болот. Болду, иншалла. Неме кылабыз? Болду. İnşallah bu cid Allah razı olsun inşallah. Бир да үйдөн кыйналам да, андан башка эчтеке дедим албайт элем. Болду. Үй болсо эми курса канчамча ачып болуп эптеп жашайсыз да? Бир жерден бир жерге көчүп отурбайт элең да, мына кужалат болуп азыр мына 2 жыл болот, 2 жылдан кийин каяка барам деп ойлонуп. Болду. Үй сөзсүз табылат иншалла. Кыжат болбоңуз, байланыштырабыз, Майли. Бул келин Сузак район Багыш айыл өкмөтүндө жашайт азыркы күндө. Турак жайга өтө муктаж. Сузактанбы, кайсыл жактан болсо дагы ошо колунда барлар, мүмкүнчүлүгү барлары каралашып койсо жакшы болот эле. Өтө чоң сопко ээ болот эле. Кагылайын бир тууганым. Кааласаң намаз окуп жаша. Кааласаң намаз окубай жаша. Кааласаң кайрымдуулук берип жаша. Кааласаң битирленип жашай бер. Так. İşxana ekan da. İşxananın nemesi ya?
Квартира таппайбы? Бул келин дагы күйөөсү ошол таштап карабай расай кетип калган. Турак жайдан кыйналат, турак жайын утур эле алмаштырып, андан сырткары ушул кирешеси жок, туруктуу. Ушу балдары менен тамак аш, кийим кечеден дайым эле кыйналып келет экен. Азыркы күндө ушул жаңак алып, жаңак чагып ушундай кылып атыптыр. Алда күнүнө бир 200 сом тегерегинде болсо болот экен. Балдарды медресеге берсемби дейт. Кыскасы өтө кыйналып келет, аял киши экен. Ушул аял кишиге өтө кыйын экен дейт. Турак жай ушундай немеден. Мындай үй бүлөлөр өтө көп, өтө эле көп, жүздөп, миңдеп саналат. Ошо видеону таратышыңыздар, бөлүшүңүздөр. Аз болсо дагы 500 сом, 1000 рубль болсо дагы ошол жардам берип которуңуздар. Биз ал аманат акчаларды иншалла ушул сыяктуу үй бүлөлөргө жалаң жолдошу жок, жолдошу оорукчан, жолдошу камакта, жолдошу каза болгон, балалуу келиндерге жеткирген аракет кылабыз иншалла. Ушул кылынып жаткан видео фото отчеттордун мааниси бар экен, пайдасы бар экен. Тааныган, тааныбагандар ушул статустарды, видеолорду көрүп, ушул сурап, эмне керек, менден мындай плита бар, менде акча бар, мен дары алып берейин дегендер болуп жатат. Ошого бул видеолорду бөлүшүңүздөр, таратышыңыздар. Андан сырткары кимдин үйүндө акчалай жардам бере алса, үйүндө жылыткыч плита, тамак бышырган плита, кийим кече, бут кийим, кандай гана бир пайдалуу буюм болбосун, бизге кабарлашыңыздар. Ал сөзсүз бир муктаж үй бүлөгө берилет. Алла разы болсун баарыңыздардан. Эл бузулуп баратат. Эл ачарчылыкты буяка койгула. Руханий кризис болуп атат бизде. Мореки жан дүйнө кризиси болуп атат. Кулак тойгон көз ачка, курсак тойгон төш ачка заман болуп атат. Төш ачка, можерлерибиз ачка болуп атат. Элдин можери тойбой атат. Кудай таала айтат, адам баласынын баардыгын, адам баласы дейт. Дүйнөнүн байлыгын баардыгын берсем дагы барбы деп сурар элең дейт. Сен жалгыз гана топуракка тоесуң дейт. Можерибиз топуракка гана өлүп гана тынбасак, бул жер тойбойт экен, кой берип койсок кете берет экен. Ушунча мүмкүнчүлүк болуп атат. Мечит бар, азан бар. Мурунку союз мезгили 70 жылдык союз мезгили жок. Телевидение, радио жана башка интернетте угуп атабыз, бирок дагы эле Кудайыбызды тааныбай атабыз. Бул дүйнө бир дүйнөнүн эгин талаасы дейт. Жакшылык кыла турган болсок, жакшы бир иш кыла турган болсок, намазыбызды, орозобузду мөрдүн ичинде кыла албайт экенбиз. Ажылыгыбызды, зекет, садакабызды, ата энеге жакшылык, кошунага жакшылык, мамлекетке кылган жакшылык, жетим жесирлерге жакшылыкты бул дүйнөдө кылып калат экенбиз.